Жигиттер, ассаламу алейкум. Бүгүн Мирлан Таксырдын ушундай болгон короосуна келдик эле. Буюрса бул короодон 2 видео тартканга аракет кылабыз. Ол жакта момундай музоолорду байлеткен Мирлан Таксыр. Ичкерде жылкылар бар, Мирлан Таксыр. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Жакшы элдеби? Жакшы. Жакшы. Иштер болду. Болот, шүгүр Кудай буйрса. Мирлан Таксыр эми. Өзүңүздөр жакшы болуңуздар. Жакшы, бул торпокторду бир отдельный видео кылайлы. Мейли. Биринчи бул сарайды айтып кетиңизчи. Сарай качан курулган сарай иште? Сарай эми bundan канча 4-5 быйылкы жылы 4-жыл иштеп атам негизи. Өз салынганы 5 жыл болду. Ошол чаканараак эле жерге буруп салганбыз, ортосун ушундай кылып торпоктор же кой байлай турган кылып же торпок байлай турган кылып ортосун ушундай бир 100 башка жакын коюп атат же 60-70 кичинекей ушундай майда торпок атат. Мындай. Анан үстүнө чөп жыгыдай кылып, агрот деме кичинекей олондопчу. Анан монолит кылганбыз да үстүн. Үстүн монолит кылып, жүк көтөрүндү кылыпчу. Ошо калган обычный пескоблок менен салынган 35ке 5 метр. Турасы 5 метр. Момундан узундан 35 метр айлана. Айлана 35 метр да. Ошо 35 метр 35тей уй же жылкы атат. 1 метрден кетет. 1 метрден, анан ортого бир 50-дөй 60 торпок батат. Же болсо бир 100дөн ашык ийрик батат. Булар күндүз ушул жерден жемин чөмүштерен салабыз, анан кечкисин тиги аркы сарайга айдап кирип коебуз. Анан асты тактайланган, полдонгон. Булар эми эшикке жатпаш керек да. Суук бул катты суук көрүп атпайсыздар. Ошол ушул жерде болот. Булар күзүндө алынган сентябрларда. Энеси менен чейне бала кылып. Анан энесин байлоого өзүнчө бөлүп тияка киришкен, өзүңүздөр көргөндөй. Анан буларды осы өзүнчө ушундай жемдеп, булар эми аябай байланбайт эми корумдагыдай болуп, бирок булар деле жем жейт, жем чөп менен ошо өңдүү багып чыгып жайлоого кой бергенге ниет кылабыз да. Жанагы жакшы абалда жайлоого жибергенге. Эгерде булар жастан жакшы эттүү чыкса, жайлоодон да жакшы чоңоюп келет. Анан арык болуп жакшы бакпай койсоң жакшы болбойт. Ошон үчүн баягы күзүндө алып атканда мына жакшы торпоктор алып, бабына жайлоого чыгарганда булар бою жакшы өтөт да. Эгерде кардар келип баасы жакшы чыга турган болсо, анда жазында сатып деле ушундай да эми. Болбосо жайлоого кетет. Бул эми азыр биздин бул болсо местный эле порода, андай эле порода неме кылбайбыз. Сөз үстүнө эле местный порода. Булар болсо 7-8 айлык торпоктор. Булар эркек урга чыгарылаш, Азыр эми мен быйыл жалаң эле эркек торпоктор менен алгам, энелери менен. Ошо? Ошондой, суусун болсо ал жерден ичет, жемин чөбүн жерге салып беребиз. Суу неме келген, бuyaktan туура уланган, ачып эле коесуңар, Ооба, тиги шланга менен куюп берип коебуз, өзүнө жерде турган. Иштен чыгат да, суу шланга менен куюп беребиз. Мына сарайдын үстүнөн чөп жип турганын көрүп турам. Ушул мына монолиттин үстүндө астында кандай бир материал бар, ушу өтпөй ушуна гарантия берип атат. Жок, бул өзү эле цементтен өтпөйт негизичи. Монолит бул цемент суу кое бербейт да. 10 см калыңдыкта куюлган, мында профилдерди берип туруп. Анан астына пенопласт чаптап койгон, мисалы пенопласт эми баягы жылдык негизинде деле эмес. Баягы апаловка бергенде ошонун тешиктерин бүтөшүнүн астына бир сыйра пенопласт берип койгон, анан ошончо калган. Монолитни сеткама коюп эле коюп койгонбуз. Атак жаан суу өтпөйт мындан. Суу өтпөйт, суу өтпөйт. Мына жигиттер ушундай вариант экен да. Мен жолдон көп көрүп калам ушундайды, ушундай асты сарай үстүндө монтип. Ушул оң гана удобныйраак, баа чөп жакыныраак да үстүнөн түшүрүп бергенге да удобный да. Жыйганга да удобный, анан жерге дагы көп эме болот, эконом болот да, үстүнө жыйып коет. Баа кар-пар күрөгөнгө да ушул цемент монолит кылып койгон жакшы болот экен да. Анын ортосуна, конечно, неме бергенбиз. Опоралар бергенбиз. Ото тирештер, антпесе көтөрбөйт. Торпокторду айтып кетсең, Мирлан Таксыр. Торпокторду кантип кармап атасыз азыр? Муну рациондорун айтып кетсеңиз, кандай канча мал? Бул кармаганда основной муну эми аябай жылуу кылып ийбеш керек. Өтө жылуу болсо биттейт бул торпоктагычы. Биттесе эгер бермек, ошо биттебей турган деңгээлде анан өтө суу тоңбой турган немеде болуш керек да. Ошол жерге кирет, сарайга жылуу болот. Анан рацион болгондон бул бизге анчалык деле көп неме кылган жокпуз. Бул ошо чөп менен турат, анан астынан арпа эле. Быйыл эми жемдин кымбат, жүгөрү, буудайдын кымбат болгонуна байланыштуу көбүнчө арпага өтүп алдык азырчы. Жана күзүндө кичине арзаныраак алганбыз арпаны. Ошол эле 12 сомдон келди арпа, бирок
Азыр ошо арпа менен эле кармап атам. Себеби жүгөрү, будай кымбат болду 17, 18, 19 сомго чейин. Аны бергенде көбүрөөк. Мунуку булар күнүмдүк жегени күнүмдүк эсептелип болот да. Например, күнүгө балар канча сомдон жейт, эсептейсиң, айга көбөйтөсүң, анда 5-6 айга көбөйтөсүң, ошону актайбы ошону караш керек. Анан жөн эле бере бергенде, муну осуна сала бергенде актабай турган болсо аны иш кылбаш керек да. Ошон үчүн мен азыр булар 2 мал адыратма дробленка берилет, майда. Арпаны эле майдалап 2 мал беребиз. Ар бири 1 кг. Эртең менен 1 кг, кечинде 1 кг дейт. Булар эми өңүн кармап туруш үчүн эле, өңдүү нормальный болуп чыгыш үчүн эле. Анан 2 мал чөп салынат, 1 мал суу берилет. А мындай байлап демеш үчүн аны көбөйтүш керек да, кормун көбөйтүш керек булгат жемдин. Мен Мирлан таксыр, мен сизден туура түшүндүм. Что бияктан үйдөн сиз жакшы кармасаңыз, эттүү кармасаңыз, жайлоого барып бул чоңоюп келет, Бияктан арык жайлоого жиберсе, ал жайлоого барып пока өзүнүн оңдогуча, сезондун жарымынан көп өтүп кетет. Өңдүү болсо жакшы чоңоет, бул жазында бат эрденип кетет да. Анан жазында көк чыккан маалда бул негизи этин таштайт кайра. Ошондо жакшы көтөрүлүп кетиш үчүн жастан жакшы багып чыкса, булар жайлоодон уже тез көтөрүлүп, бою жакшы бир алганча жакшы кайтат, жакшы кайтат. Эттүү чыкса, эттүү жакшы келет. Анан арык неменин өзү оңолуп, анан античектиле бир далай убакыт өтүп кетет, 2 ай. Пока чөп бышат аякта, чөп көтөрүп калчак. Ушундай болгон. Бул жерде канча баш азыр Мирлан таксыр? Азыр негизи биякта 40 баш кармайм. Эгерде 40 баш ошо туура да, 40 башка ошо эме болуп калат. Анан булар жазга чейин турат да, жазына чейин чоңоет. Тиги местага өтө тык баш керек да, жыш кыл баш керек. Эгерде мындан майдараак торпок боло турган болсо бир 60 башка чейин кармайм бул жерге. Эми азыр 60 баш булардын энелери бар да эми азыр. 40 баштын энелери бар байлоодо. Чекесинен сатылат. Бул биз жакта жакта ушул ушунду немеси менен, музосу менен алып, энесин бордогон. Ушул неме аз да биз жакта, ушул менен занимация кылгандар. Основном бизде букага кармашат. Анан шунун букадан айырмасын түшүндүрүп кетсеңиз, мына. Эне бала алдыңыз, музону алдыңыз. Мынтан кайсыдыр бир акчага алдыңыз. Өзүңүздүн ушундан пайда калат деген немеңизде. Мен эми негизи буга чейин жылда жылкы киргизип жүргөм. Анан быйыл өзүңүздөр көргөндөй эттин баасы өйдө болот. Анан бизде айрыкча жамандык жакшылыкта жылкы союлса, основном уйдун этин жешет көбүнчө. Көбүн азыр уйдун этине өтүп калды да. Анан буларды уйду торпогунан алган себеби булар торпоктору да чоңоет жазга чейин. Анан эркек торпокто баа болуп атат да. Ооба. Кача ошо алган баасын уйун байлап, семиртип, жакшы удачный болуп семирип сатылып калса, анда ошо торпогунан бизге пайда калат да. Ошол себептен бул эркек торпокко спрос бар. Потому что көбүнчө ат корм киргизгенде көбүнчө бука киргизет. Муну алып барып ошо ат кормго байлаачулар кардar алат да. Спрос чоң бул. Бул спрос жакшы болгон себептен ошо мен ургачысын алган жокмун, ошол себептен уркегин алдым да, эркек торпоктор менен. Уйлар ар кандай жашта, жашына караган жокпуз, эми баягы өтө карыган алган жокпуз, бирок орто жаш ушундай. Азыр болсо ошо уйлар семирип калды, чекесинен базарга сатып, сойчунун элге союп таратып атабыз. Ошондо Мирлан таксыр, мына бир музонун энеси ошол жеген чөбүн ошо весин набирать кылганга чейин канча убакыт жеген чөбүн, жемин актап кетеби? Бул 3 ай да семирет экен уй баласычы. 3 ай, 3,5 ай дегенде. Сойгонго жарактуу болуп жакшы. Аябай катуу семирбейт, бирок ошонсо да 3 айда бирок нормальный болот да. Этке келип уже вес берет. Эгер эти жукараак болсо салмак да бербейт да. Анан ошол себептен нормальный жакшы байланса, ошо 3 айда даяр болот экен уй. 3 айга бизге 2,5 ай, 3 айга жакындап калды. 2,5 айда болуп калды, уже даяр болуп калды уже. Жаңы жылга чейин сатабыз деген үмүттөбүз да. Уйлар сатылыш керек. Булар болсо кала берет. Уйлар ошондо өзүн өзү актап, музосун актап сизге таштайт. Эми менин Кудай бир соо, эми бул Кудайдын буйруганы, баары жакшы ниет кылып баштайбыз да. Кээде, например, малың деле жакшы семирет, убагында ойдогудай болот, бирок баа түшүп кетиши мүмкүн. Кээде болот, баа деле өйдө болот, бирок корум кымбат болот, ушундай да. Негизи жакшы Кудайдын буйругу, бирок менин оюмча ошо баягы эне бала кылып алгам. Энесин саткандан кийин ушул торпоктор 10 000 сомдон айланып менде калып калат деп ойдо болтам да буюрса. Азыр бул базарда торпоктор 45ден 50ге чейин кетип аткан торпоктор бар. Ушулар Ушул торпокторду 10 000 сомго энесин байлап саткандан жеген ичкенден кийин ошо 10 000 сомдон айланып калат деген немеде турам да буюрса. Расчётуна турам. Чекесинен уйларды сатып атабыз, бааларын примерно весин карап билесиң да.
Анан ошого жараша бир 10 миң 12 миң сом менен ушул торпоктор мага айланып калат окшойт да буюрса. Пайдасына. Бирок базарда азыр 45тен бул 50ге чейин келет турган торпоктор. Пайдасы ушул да бизге. Бул бир жайлоого чыгып кетсе андан да көбүрөөк болсо керек. Эми шартка жараша жайлоого чыгарган өзүнүн да кыйынчылыктары бар да. Себеби бул уй баласы көбүнчө жакшы жерге чыкпаса, жылуураак жерге чыкпаса, бул жылууну талап кылат. Жакшы жылуу ички жайлоолорго жиберсеңиз, жакшы караган адамдар жакшы караса, жакшы чоңоюп келет. Болбосо жанагындай ар кандай оору, яшуу жанагындай оорулар менен ооруп калат эмеспи? Антса аны жүдөдө арыкта балар оңдогу чак деле. Анан кээде жазында эле баасы чыгып калат, эсептеп көрүп, мындай карасаң бир аз айырмалап жазында сатып ем. Май июндарда. Бир азыраак пайданы көзүн карап отурбай, Азыраак пайданы көздөн. Болбосо ылайына карайсың дейм, эгер жайлоого кетип турган жайлоого кетиресиз. Бир уйларды бир көрсөк байлыбы таксыр ушулардын. Мейли. Бияктан келип көрө берели. Таксыр менен жылкыларды отдельно. Артынан тарталыбы? Дагыдан эле тартып коелу. Мейлиңиз. Ошо бул жана торпоктун энелери. Энелери? Энелери мынакей. Булар азыр канча ай туруп калды сизде? Булар 2,5 айдай болду турганда. 2,5 айдай болду. 2,5 айдай болду. Эми булардын баары текши бир моментте семире бербейт. Семирген, эрте семирген да бар 2 айда да. Анан кээ бирлери мындай, мисалы могу жаш өтүп калган уйлар көп да семирет, 3,5 ай байланат, 4 айга чейин керек болсо. Булар болсо 3 ай мынакей, могу 2 уйлар мисалы семирип калган уйлар. Нарык жакшы болуп калган. Бул болсо азыр боло элек. Калгандары бул кийинчерээк кирип калган уйлар эми булар. Анан основном мына морик ушу жана торпоктун энелери деп аткан ушулар бүт. Булар чекесинен сойгонго жарайт. Булар баары толгондор уже. Уже даяр. Булар уже чекесинен сатып, чекесинен баасы чыккан сатып сое беребиз. Орто жаштагы уйлар эми караган уйлардан көп киргизген жокпуз. 1-2 уй караган уй бар. Калгандары ушул жаш эле. Жашлар ошол мынакей. Өткече баларда да ошо сатылды, анан калгандары чекесинен сатылып, чекесинен кире берет да. Өтө соң. Мо акыр боюнча айта кетсем. Акырды наркы видеого окшойлу. Мейлиңиз. Наркы видеого окшойлу. Баарын бирден айтып койгойлу. Наркысын көрбөй коет анда. Баары буңа наябса. Ошол эми эмгек, конечно, бул өзүнөн өзү семирбейт. Күнү түнү кароонун астында бул деле көп эмек талап кылат чынында. Бир киши постоянно бул жерде жүрөт. Анан жөн эле тура бербейт. Кээ бирлер мага аппетити начар уйлар болот. Негизи бул жерден жакшы жеген мал семирет да. Анан жакшы жеш үчүн жакшы карашың керек, аябай жакшы внимание кылышың керек, көңүл буруш керек. Күнү түнү дагы ушунун жанында жүрөбүз да. Кээде түнчүндө да чыга алам, себеби иштери көп калат. Кээ бирлер бай кабыл алып. Аларды алып чыкканга туура келет. Ошолорду жакшы карап туруш керек. Анан өтө суук болбош керек. Мисалы азыр бизге мына азыр суук болуп калды. Уже мындан ары семириш кыйын болуп калат bizde, биздин шартта. Ошон үчүн бул сарайыңды жылуу кармаш керек, суу тоңбой турган абалда болуш керек да. Эгер суу тоңо турган болсо, анда корумду көп талап кылат да, кеч семирип калат. Бул уй баласынын жылуулукту жакшы көрөт да, кеч семирет. Ошон себептен могу терелерин жаап, жылуулайсыз кыштын күнү. Ошондой. Анан мындан ары ошо жазгы, ошо жаңы жылга чейин мен көбүнчө уй байлайм да, жаңы жылдан кийин жылкы кирсем, кайра чекесинен мына киргизе баштадым. Андан кийин кайра февралдарда анан күн жылып калган кезде бул кайра уй баласын киргизебиз да. Уй баласы. Ушундай. Мирлан таксанда бул видеону аяктайлы. Макул. Жылкыларды отдельно тартайлы, бир. Жигиттер, андыктан адрести айтып кеттик, мен унутуп калдым. Ат башы району, Нарын область. Ушундай шаардын четиндеги эле агам коросу. Так, андыктан лайктан басабыз жигиттер, өз оюңузду жазабыз. Биз кийинки видеону баштайлы. Кийинки видеого да сөзсүз келип көрүңүздөр.